Эл аралык маанидеги Түпкеген жолу Каркыра жайлоосуна кетип, Ысык көл облусунун түндүк-чыгыш тарабында жайгашкан. Жолдун капиталдык оңдоо иштери 2008 жылы башталып, Сартологой айылына чейин жасалып, калган чакырымдары каражат жок токтоп калган. Эми 39-чакырымдан Гегенге чейин жол жасоо иштери башталды. Бул жерде эң чоң карьерибиз жайгашкан, 41 гектар. Ошол карьерде, мына азыр бул жердеги карьерде асфальтобетонный завод, дробилка, растворобетонный узел жайгашкан. 12 чакырымда топурак жумуштары толук бойдон аткарылган. Ошол аралыкта азыркы мезгилде уже конструкция дорожной одежды деп коет, уже жол катмарлары көтөрүлө баштаган да. Быйыл болсо минимум 40% жумуштарды аткарып бүткөрүшүбүз керек. Быйыл топурак жумуштары каттамдарды кеңейтүү, тегиздөө, таптоо, түтүкчөлөрдү жайгаштыруу иштери жүрөт. Түпкеген жолуна кошумча туристтик аймак катары иштеп келген Сары Жазга чейинки 13 чакырым жол да жасалат. Токтоян айылынан баштап бул Казакстан менен Кыргызстандын границасына кесишине чейин 37 километр. Андан тышкары бул Каркыра туруп Сары Жаз буякта 13 километр, ширинасы 6, асфальттын калыңдыгы биринчи слою 9, экинчи слою шпо ыкмасы менен 5 сантиметр. Ушул жакын турган биздин Казакстан менен, Монголия менен, Орусия менен бириктире турган жол болуп эсептелет. Жолдун курулушу аяктаса, эл аралык каттамдарды жакшыртууга, анын ичинен Кыргызстандан Орусияга, Казакстан аркылуу товар жана жүргүнчүлөрдү ташууга, бул аркылуу туризмди өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Съездили, отдохнули на Иссык-Куле. Дорога через Кеген, конечно. Шикарно. Биз үй бүлөбүз менен Ысык көлгө эс алганы келгенбиз. Дайыма Кеген жолу менен каттайбыз. Бул жолдун жасалып жатканы эң жакшы болду. Көрүнүшү да сонун болуп калат экен. Эми асфальттанып бүтсө, мезилдеп мындан да жакшы болуп калат болуш керек. Бул жак менен каттаган кыйла эле ыңгайлуу. Тез жана чек арадан өтүүдө да кыйынчылык жаралбайт. Ысык көл албетте сөз менен айтып суктаныш кыйын. Суу да жылуу экен. Эң сонун эс алуу болду. Түпкеген жолунун жалпы узундугу 76 чакырымды түзөт. Жумушка 150дөн ашык жергиликтүү жана чет элдик компаниянын адистери жана 80дей техника тартылган. Жолду 2025 жылдын июль айында бүткөрүү пландалууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.